Sokolok'tan Çetin'de Cana Sarıcan komandaları etmez olur. Sarıcan Çiğ, Cana Çetin'de komandaları Sarı futbolda Sarıcan Cana Çetin'de kuzu zorlasın. Ramon'da gitleri Sarıcan Biyden Biyden atlarına Koyuklu Suyuklu'yla Hatta Görmek Koyuklu Oğuz Koyuk Onda bizim Asıl Tıkım Yetinli komandasının formasyon Kuşkuğuz Kumat birinci nomerde komandanın kapitanı yetekçi kapitanı Ayken Vali'ye geçmişlerinde Karşıya Bakı üçüncü Karşıya Buğurlan dördüncü nomerde İdrisov Kantay beşinci Adamlar Kuran altıncı nomerde hepsini bıraktı. Yetmişi Rayında bu kurtaydı. Düşürde kabile, kabile bekliyorlar. Bizim bu amandır oğlum. Şuradan da Yedi Sultan'da 11. numarada 12. Bıçak'ta Uğur Asıl Bursa. Tamamen Maşık Bursa algılar Kalişer verildi. Bu bizim kızıl formasyon. Bağlar olsun. Çetinci komandanı Nazır'da kalır. Sarıcan Urmanbekov Bilek komandanın kapitanı Esmali Aybek 7. numarada Moğolakov Demir 3. Ambarlay Kabay 4. numarada 5. Nazarov Ağlı 6. Жолошов Бакыт Doğru жолу саламатсыздар урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. КТРК Спорт телеканалы Көкбөрү боюнча өтүп жаткан Норуз майрамына арналган мелдешти уландуу түрдө назарыңыздарга коет. Азыр биз 8ден 1 финалдык баскычтын алкагында болуп жаткан Четинди жана Сары Өзөн командаларынын ортосундагы беттешке ортоктош болобуз. Четинди бул мурунку бөрүлүү командасы экендигин эсиңиздерге салып коебуз дагы. Алдыңкы мүнөттөрдө беттеш өтө кызыктуу болот деп ишендирип кетмекчибиз. Демек эч кайда алыстабай туруңуздар, кызматыңыздарда. Мен Нурсултан Турузбеков жана кесиптешим Бексултан Үсеналиев экөөбүз болмокчубуз. Биринчи жолу эми курамдарга өтөлү. Биринчи Четинди командасын менен тааныштыра турган болсок, алардын курамы төмөнкүдөй. Биринчи катар сан менен ойун алып барат Самат Кушчугулов, Валюта аргымагы менен экинчи Айбек Айкенов, Орлик, үчүнчү Бакыт Ташкеев, Идальго, 4-чү Улан Шаршенбек уулу, Кабан, 5-чи Кантай Идрисов, Малой, 6-чы Дулан Адамбаев, Тору, 7-чи Куткелди Райымбек уулу, Сары, 8-чи Адлет Дүйшөнбеков, Карабайыр, 9-чу Бекмурат Садыров, Шпион, 10-чу Амантур Эсенгул уулу, Рамас, 11-чи Санжар Идрисов, Карагер, 12-чи Асыл Мырза Бучкакбек уулу Элбурс аттуу аргымагы менен оюн өткөрөт. Мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай эле азыр ортодо улак талашка түшүүдө жана жерден улакты эңип алган Сары Өзөн командасы дароо чабуулду уюштурууга аракетин жасоодо. Эми келиңиздер дал ушул Сары Өзөн курама командасы менен таанышалы. Биринчи катар сан менен оюн алып барат команда капитаны Урматбеков Тилек, Сүлүккар, андан кийин экинчи Айбек Эсеналиев, 3-чү Темир Молдокулов, Амадор аты менен оюн өткөрөт, 4-чү Абай Гамбарбаев, Буурул, 5-чи Аалы Назаров, десятка 6-чы Бакыт Жолдошбек уулу, Датка 7-чи Миша Рабоев, Лимон, 8-чи Элдияр Тургунбеков, Рыжик, 9-чу Бекназар Аматов, Абдияр, 10-чу Азат Айдаргазиев, Лазер
11-ci Eleman Nurbolot уулу Максимус, 12-ci Рамзат Бөкөнбаев Капрал аттуу ат менен оюн өткөрмөкчү. Албетте легендарлуу бөрүлүүдөн биз бүгүнкү беттеште оюнчуларды көрө албай келүүбүз, бирок анткен менен четинди командасы дагы, Сары Өзөн командасы дагы эң эле бир мыкты оюнду көрсөтөт деген ишенимибиз чоң. Азыр эми кайрадан жекеме жекке чыгуу. Лимон менен оюн өткөргөн Миша Рабоев Сары Өзөн командасынын өкүлү жерден улакты эңип алууга жетишти. Белгилүү өтөлү кызыл кийим менен четинди командасы оюн алып барып жаткан болсо, ал эми мына сары кийимчен оюнчулар бул дал ушул Сары Өзөн командасынын Чүй облусунун өкүлдөрү экендигин белгилүү өтөлү. Негизинен эки команда тең Чүй өрөөнүнүн өкүлдөрү болуп эсептелинет. Дээрлик деңгээлдери бирдей экендигин биз алгачкы мүнөттөрдө байкоолу турабыз. Азыр жекеме жекке чыгуу орун алууда. Четинди командасынан ортодо Санжар Идрисов, ал эми Сары Өзөндөн Миша Рабоев Лимон менен кайрадан ортого чыккан, жана Миша Рабоев жерден улакты эңип алды. Атаандаштарынын тагызанын көздөй азыр шамалдай учуп бара жаткан учуру, бирок дароо эле аларга каршы сүрмө топ бул сапар мыкты иш аткаргандай. Анткен менен дагы да болсо улак оюнда сакталып калган экен. Темир Молдокулов жүрүштү өнүктүрөт. 8ден 1 финалдык баскычтагы дээрлик деңгээли бирдей болгон жападан жалгыз дал ушул эки жаат экендигин буга чейин белгилүү өткөнбүз. Балким алдыда Арашан менен Илбирстин оюну дагы деңгээли бирдей таризде өтүшү мүмкүн. А бирок калган беттештерде Эмгек Достук, Көкжал Афият, Мураз Казарман, Биримдик Долон, Толкун Төшбулак, Ынтымак Келечек сыяктуу командалардын оюнунда биз таптакыр интригага ортоктош боло алган жокпуз. Эч кандай кыйынчылыксыз деп дагы айтсак болот. Күчтүү фаворит аталган жааттар жеңишке жетишкен болчу. Бүгүн албетте негизинен рейтинг боюнча четинди командасы атаандаштарынан бир топ өйдө турат, жана алар фаворит катары бул беттешке чыккан. Анткен менен Сары Өзөн командасы дагы мыкты оюнчулардан түзүлгөндүгүн, мыкты аттары бар экендигин тастыктап, азырынча мыкты оюнду көрсөтүп жаткан кези. Кайрадан жекеме жекке. Кайрадан эки команданын өкүлдөрү ортого чыгып, ушул тегерек чиндин ичинде улакты эңип алуунун аракетин көрөт. Тааныштыра турган болсок, азыр Сары Өзөн командасынын катарынан 6-номердеги Бакыт Жолдошбек уулу чыккан. Датка аттуу аргымак менен ал ортодо улак кимде? Дагы да болсо бизге белгиси Бакыт Жолдошбек уулу бул сапар өзүнүн такымына мыкты басып улакты эсеп сандарын ачты. Сары Өзөн алдыга чыккан кези. Мына ушундайча окуя өрүш алууда. 8-чи мүнөттө Сары Өзөндүн алдыга чыккандыгын көрүүдөбүз. Эми мындан кийин четинди жакшыраак ойнош керек, болбосо бул командадан биз күткөн оюнду алар көрсөтө албай жаткан маалы. Кайрадан дал ушул ортоңку бөлүккө улак ташталган. Бүгүн аба ырайы суук болгону менен мыкты оюнду көрсөтүүгө тараптарда толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр улак кайрадан буга чейинки чекитине ташталды, себеби өтүп кеткен окшойт калыстын белгисине чейин. Кайсы бир команданын өкүлдөрү азыр дагы бир катарга тизилип бир учурда алдыга чыгышкан жок.
Команданын өкүлдөрү бир чийинге тизилип, андан кийин гана алдыга жөнөштү. Эми жерден улакты эңип алууга аракетин көрөт. Бул албетте эки команданын тең өкүлдөрү. Биринчи болуп кайсы команда жерден улакты эңип кетет, ошол суроо биз үчүн абдан кызыктуу болуп турган учуру. Жерден улакты эңип алууга жетишкен бул Четиндик командасынын өкүлү Адлет Дүйшөнбеков. Дүйшөнбеков Адлет азыр өздөрүнүн тайгазанын айланып, андан кийин атаандаштарынын тайгазанын көздөй жөнөйт. Коргонуу бөлүгүндө Сары Өзөн командасынын өкүлдөрү азырынча мыкты, себеби дал ушул Адлет Дүйшөнбековду алар толук көзөмөлгө алып турган учуру. Бирок Азамат Адлет Дүйшөнбеков кара байыр аты менен жок, Дулан Адамбаев, мен сөзүмдү толуктап жана тактап өтөйүн. Дулан Адамбаев өзүнүн Тору аттуу аты менен азыр чабуулду өнүктүрүп жаткан учуру. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок жүрүштү өнүктүрүүгө атаандаштары мүмкүнчүлүк бербей жаткан кези. Бирок мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашы керек азыр. Качан ал жерден улакты өз карамагына эңип алат, жана ал мезгилде улак эмне болду? Түшкөн жок. Чамамда дагы да болсо улак талашка түшүүдө, бирок бул сапар 3 номердеги Сары Өзөн командасынын өкүлү Темир Молдокуловдун карамагында экендигин көрүүдөбүз. Темир Молдокулов жакшы өзүнүн кычкачтай болгон карулуу колдору менен мыкты кармаган бейм улакты атаандаштарына бербестен дагы да болсо чабуулду жасоого аракетин көрүүдө. Чабуулга чыгып барууда. Караңыздарчы, ушул жерден азыр эсеп сандары 2-0 айланып калышы мүмкүн. Бирок ал учурда Амадор өзүнүн болгон ылдамдыгын кошуп атаандаштарынын тайгазанына жете алган жок, жана дароо Четиндик командасынын өкүлдөрү улакты кашташтарынан айрыкча да ушул Темир Молдокуловдун тартып алууга аракетин көрүшүүдө. Темир Молдокулов бул жерде улакты тарттырып жиберген, жана андан ары биз азыр кызыл кийимчендердин чабуулуна ортоктош болобуз. Балким өтө кооптуу болушу мүмкүн, себеби өтө ыңгайлуу абалга чыгарып алды Санжар Идрисов. Санжар Идрисов улакты ташташын таштаган, бирок ал тайгазандын ичине түштү деген суроо бар. Ооба, тайгазандын ичинен улак орун алган экен. Санжар Идрисов өзүнүн Карагер аттуу аты менен эсеп сандарын теңейген учуру. Абдан бир кызыктуу беттешке ортоктош болуудабыз. Эки команданын тең өкүлдөрү биздин ушундай чоң чыңалуудагы эрөөл менен суугарып жаткан маалы деп айтсак дагы туура болот. Эсеп 1-1. Кайсы команда бул беттеште жеңүүчү аталат, аны азыр айтып берүү таптакыр мүмкүн эмес. Бирок балким алдыда билүүгө бизде мүмкүнчүлүк болуп калышы толук ыктымал. Эми ага чейин дагы жашай туралы. Азыр жерден улакты Сары Өзөн командасынын өкүлдөрү эңип алган. Андан ары эмне болду? Ой. Абайлаш керек. Ооба, бул беттеште жеңишке жетүү өтө маанилүү. Бирок ден соолук андан дагы чоң мааниге ээ. Улак үчүн кайсы бир спортчунун ден соолугуна залал келтирип коюу бул менин оюмча таптакыр акылсыздык. Чийинден чыгып кеткендигин көрдүк. Спортчулардын демек ортоңку бөлүктө жайгашкан тегерек чийиндин ортосуна азыр улак ташталат дагы. Ал жерден эки команданын бирден өкүлү улакты жекеме-жеке эрөөлүндө эңип алып, андан кийин чабуулду өнүктүрүүгө аракетин кылмакчы. Ортодогу калыс абалды толугу менен байкап турган учуру. Улак ташталды. Азыр кимдер чыгат? Сары Өзөн командасынын катарынан Миша Рабоев кайрадан өзүнүн лимону менен чыкты. Ал эми Четиндик командасынан Айбек Айкенов Орлик менен
жекеме-жекеде эрөөл алып барып жаткан мезгили. Буга чейинки ошол жекеме-жеке эрөөлдөрдөн Миша Арабаев ийгиликтүү болгон болчу, бирок бул ирет Айбек Айкенов улакты жерден эңип алды атаандашынын катачылыгынан соң. Эми өздөрүнүн таяк азанын айланып, андан кийин чабуулга бармак. Улакты жерге таштап кетти. Демек, оюн дагы да ушул жерде уланат. Биринчи болуп эңип алууга аракетин жасаган Сары Өзөндөн Рамзат Бөкөнбаев өз максатына жеткен жок. Азыр албетте улактын салмагы оор. Мындай абалда улакты эңип алуу дагы оңой нерсе эмес. Эки команданын тең өкүлдөрү мүмкүн болгон аракетин көрүүдө, бирок улакты эңүүгө Тилек Урматбеков мүмкүнчүлүк алууда. Эми ал Сүлүккар менен атаандаштарынын таяк азанын көздөй жөнөйт. Тилек Урматбеков команда капитаны азыр дээрлик каршылаштарынын таяк азанын жанында жана эсеп сандары 1-2. Сары Өзөн алдыга чыккан мезгили. Биз дал ушундай дээрлик деңгээли бирдей болгон жааттардын кызыктуу эрөөлүн күткөнбүз. Жана бул эки команда менимче биз күткөн оюнду көрсөтүүдө. Кайрадан өз шекитине улак ташталды. Эми ал жерден биринчи болуп улакты эңип алган кайрадан эле Сары Өзөн командасынын өкүлү өздөрүнүн таяк азанын бир айланы өткөн соң Азат Айдаргазиев азыр мыкты жүрүштү өнүктүрүп барууда. Жана байкай туралы. Коргонууда бул ирет четиндик командасынын өкүлдөрү атаандаштарын оңой менен мүмкүнчүлүк берер эмес, бирок улакты таштоого мүмкүнчүлүк болду дагы. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй Азат Айдаргазиев лазер аттуу аты менен эсеп сандарын 3-1 жеткирди. Кана четинде биз бул команданы көрө албай келүүдөбүз. Чындыгында абдан күчтүү жааттардын бири катары күткөнбүз четиндини. Канткен күндө дагы мурунку Бөрүлү командасынын кийинки легендарлуу Бөрүлү командасынын ошол жаңы мууну деп айтсак дагы туура болот. Бирок азырынча Бөрүлүнүн бысы дагы четиндиден көрүнөр эмес. Менимче көрөрмандар бул сөзүмө туура кабыл алат деген ишенимим бар. Себеби Сары Өзөн командасы буга чейин албетте оюндарын алып барып келген, бирок Сары Өзөн кийин жок болуп кайрадан пайда болгон жаат. Мындай жаатка азыр утулуп жаткандыгы албетте четиндүү үчүн жакшы көрсөткүч эмес, жакшы көрүнүш эмес. Эми эсеп сандарын албетте биринчи бөлүктүн соңуна чейин кыскартышы керек. Ал мезгилде кайрадан жерден улакты Адилет Дүйшөнбеков эңип алган. Карабайыр менен атаандаштарынын таяк азанын көздөй сапар алууда. Бирок кайрадан сүрмө топ өз ишин аткарды дагы. Улакты сыртка чыгарып жибергендигин көрдүк. Мындай абалда эми биз Сары Өзөн командасынын таяк азанынын жанында боло турган жекеме-жеке эрөөлүнө ортоктош болобуз. Биринчи бөлүктүн бүтөрүнө 3 мүнөттөн азыраак убакыт калды. Ал ортодо таблодо көрүнүп тургандай эсеп сандары 1-3. Сары Өзөн командасы ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан мезгили. 19 мүнөттө Бакыт менен Адилетте. Азыр Бакыт Жолдошбек уулу жерден улакты эңип алды Сары Өзөн командасынан. Жанал каршылаштарынын таяк азанын көздөй ушул жерден шамалдай учуп бара жаткан кези коргонуусу өтө алсыз четиндик командасы ачык калтырды Бакыт Жолдошбек уулун. Жана кезектеги улак ташталышы мүмкүн. Азыр көзөмөл жаман эмес. Бирок Сары Өзөн командасынын кооптуу чабуулу дагы да болсо уланып жаткан учуру. Коргонуу жакшы четиндиден.
Азыр Бакыт Жолдошбек уулу өз максатына жетти жана эсеп сандарын 4-чү улакты дал ушул Сары Өзөн командасы таштап кетти. Датка аттуу аты менен оюн алып барган Бакыт Жолдошбек уулу. Мына ушундай Сары Өзөн командасы азыр ишенимдүү түрдө алдыга чыкты биринчи бөлүктөн кийин. Эми экинчи бөлүктө кандай беттеш орун алат азырынча биз үчүн караңгы, бирок эки жаат бизге уландуу түрдө кызыктуу оюнду тартуулашынан менин кыпындай дагы күмөнүм жок. Азыр жерден улакты эң алууга кайрадан Сары Өзөн командасынын өкүлү мүмкүнчүлүк алган, бирок Элиман Нурболот уулу бул ирет такымга баса алган жок улакты. Мына ошондон кийин чийинди таштап кетти жана жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Болгону саналуу гана секундалар калды биринчи бөлүктүн бүтөрүнө чейин. Ал ортодогу калыс эрөөлдү ушул жерде токтоткондугун көрдүк. Биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Азырынча эсеп сандары 1-4. Сары Өзөн командасы четинден утуп жаткан кезде. Друзья, мы продолжаем второй, очередной, третий уже матч за этот игровой день. Четвертьфинальный матч между командами Четинди и Сары Өзөн. Четинди играет в красной этой форме, ну а Сары Өзөн, что логично, играет в желтых этих футболках, формах. И после тайма первого счет сейчас у нас 1-4 впереди команда Сары Өзөн. Здесь очень жесткое было столкновение, но без нарушения правил. Как оказалось, Диаза-Мамы никого не ждет. И самое главное, без травм здесь обошлось. Хотя показалось, что кто-то из игроков получил травм. Но это истинно мужской спорт, напомним. Настоящие джигиты здесь на поле. И логично, что они, конечно, полностью уверены в себе. Бектазар Аматов здесь сам идет, но здесь ему, конечно, мешает забросить Улак в Тайгазан, но я думаю, что получится сейчас. Хотя нет, очень много здесь защитников, и в этом столпотворении будет крайне тяжело, выгодно для себя забросить Улак в Тайгазан. Приходится обратно вернуться сейчас Элиману Нурболотуулу на лошади по кличке Максимус. Максимус очень быстро сейчас подобрался к Тайгазану своего оппонента. Ну и здесь уже выход за пределы поля. И тем самым сейчас будет очередное так называемое взбрасывание, но именно если опираться на чисто нашу терминологию, то это джеке-меджеке.
1-1. 8-й номер команды Четинди это Адлет Дюшенбеков. Ну, а 6-й номер команды Сарыөзөн это Бакыт Жолдошбек уулу. Дюшенбеков, Бакыт Жолдошбек уулу. Сейчас в этой дуэли сейчас будут выяснять, кто же все-таки проворнее, кто сильнее. И Бакыт Жолдошбек уулу все же выигрывает эту дуэль. Нужно, конечно, ему развернуться. Тайгазан соперника именно в этой стороне находится. Да, очень много слякоти здесь. Крайне тяжело. Надеемся, что к финальным играм уже погода улучшится. И финальную встречу мы будем уже смотреть при ясном небе. Будет солнце светить, птички петь. Ну, именно такой погоды нам хочется. Ну, а здесь у нас очень суровая борьба. И все-таки забросим. Команда Сарыөзөн, ну, вдвоем это сделали, то есть, парно у них это получилось. Здесь и Бакыт Жолдошбек уулу, конечно, сказал свое многозначимое слово, и это был его партнер по команде. Сарыөзөн ведет в счете 1-5 уже на табло. Счет тем временем. И очередное сбрасывание в центре. И будет через центр сейчас. Атаку свою начинать. Отлично. Эльдияр Тургунбеков. Сейчас ему придется вернуться, наверное, через Тайгазан. Да. По такой дуге. Против него Улан Шаршанбек уулу. На лошади по кличке Кабан. Ну, кстати, очень интересные клички вообще именно у спортсменов. Ну, здесь, например, есть Кабан Улана Шаршанбек уулу, есть Малой Хантая Идрисова, есть Рамос Амантура уулу, есть Идальго, есть Шпион Бекмурата Садырова. Это я говорю про такие необычные клички лошадей команды Четинди, а здесь хороший проход. И здесь Алыназаров. Алыназаров первой волной не сумел. Нужно вернуться, конечно, его партнеры по команде сейчас должны расчистить ему дорогу, дабы он сумел забросить. Так и есть, друзья. Алыназаров прекрасным образом сейчас забросил здесь Салым. И тем самым здесь очень молодой состав у команды Сарыөзөн. Могу сообщать сейчас диктор в ипподроме, то что по 19-20 лет максимальный возраст у игроков команды Сарыөзөн, но они за счет своей прыти, за счет этих горящих глаз здесь, в этом виде спорта, без этого ну, абсолютно никак. То есть, если у тебя не горят глаза, если ты и не испытываешь этого чувства некой битвы на поле, выиграть абсолютно не получится. То есть данный вид спорта играют только те, наверное, у кого горячая кровь. Можно только об этом, наверное, сказать. Именно поэтому в этой нашей кочевой культуре данный вид спорта очень популярен. Здесь у нас Азат Айдаргазиев, 10-й номер команды Сарыөзөн. Ну, тяжело, конечно, ему одному, рядом с тем, как клещ просто вцепился оппонент. Но Айдаргазиев сейчас, я думаю, забросит. Да, так и есть. Азат Айдаргазиев забросил здесь Улак Тайгазан. 7-й Салым, друзья. 7-й Салым в этом матче. И тем самым
очередной разгром. Сегодня мы с вами наблюдаем. Ну, надеемся, верим в то, что у команды Четинди будут определенные шансы. Все потому, что Четинди это один из, наверное, таких сильных клубов в нашей стране. Занимают они в рейтинге аж 3-е место. Но эти новички, молодые ребята из команды Сарыөзен, все-таки сегодня показывают настоящую борьбу. У нашего народа есть очень хорошая поговорка. Именно в данной, наверное, ситуации ключ атасын танывает. Ну, то есть нет отца у сил. Ну, если так прям дословно переводить, но если по смысловому, конечно, то, в принципе, понятно, что нет все-таки человека, который будет выигрывать. Всегда найдется все же тот, кто может выиграть. Абсолютного чемпиона, абсолютного победителя, самого сильного не существует. Есть тот, кто может у него выиграть. И, наверное, самым главным отражением этой нашей народной поговорки, которая великолепно, на самом деле, отражает сегодняшнюю встречу, все к месту, я думаю. Так, здесь у нас тем временем очередная борьба, и великолепно Бакыт Жолдошбекулов выигрывает очередной Джеке-Меджеке. Джеке-Меджеке снова выигрывает Бакыт Жолдошбекулов. Ну, в этой дуэли, конечно, ему сегодня равных нет, и сам он идет сейчас забрасывать. Получится ли ему сейчас исполнить этот салым, но у него пытается отобрать Улак оппонент Улан Шашамбекулу. На уже покричи Кабан. Напомним еще раз. Очень жестко вцепился за Улак здесь Шашамбекул, но все-таки ему пришлось отпустить, потому что больше там шансов-то в принципе и не было. Здесь. Ага. И вот здесь Бакыт Жолдошбекулу сам забить, забросить не дают. Очень жестко здесь ситуация проходит, но все же забросил Бакыт Жолдошбекулу, но там все же ему очень хорошо помогли, но тем не менее именно он эту ситуацию полностью сам контролировал и забросил Улак. Тем временем счет 1-8. Ну вот так потихонечку у нас появляются и новые звезды, и новые имена на небосклоне нашего национального вида спорта Гөкбөрү. И я думаю, что через некоторое время, я не буду говорить десятки лет, ну вот уже этот год, после всемирных игр кочевников, наверное, к следующим уже играм сформируется уже новая сборная наша. Хотя стоит учитывать то, что в данном виде спорта нет никакого возрастного, скажем, ограничения. Даже насколько старше спортсмен, насколько он сильнее, насколько он опытнее. Поэтому здесь, наверное, не нужно говорить о неком возрасте спортсмена, потому что он уже перерос. Ну а здесь тем временем можно, в принципе, и забросить. Не получается это сделать сейчас Санжару Идрисову. В принципе, все было сделано хорошо. Вышел он напрямую к Тайгазану, но все-таки не удается ему забросить. Крайне тяжело. На такой скорости попасть в Тайгазан. Вот здесь, конечно, именно в Гөкбөрү есть Тайгазан, есть некие границы, есть эти борта,
о который можно ударить и забросить, собственно, улав. Вот в виде спорта, который, скажем так, придумали в кавычках наши братья-казахи, в Кокпар, там тайгазана нет, там есть линии ограничительные, то есть как, скажем, в керлинге. И там приходится бросать прям за, может быть, 4-5 метров, чтобы улав прокатился и, собственно, попал именно в пределы, в границы этого самого, этих самых ворот, так называемых, скажем. То есть в какой-то степени там сложнее даже. Нужно прямо вымерять, отмерять, в какой момент именно нужно бросать. А тут чуть-чуть легче. Хотя мы-то понимаем, весь шарм пропадает этого самого тайгазана. Потому что есть история этого тайгазана. Понимаете? А в Кокпаре истории этих самых линий, которых начертили просто, нет абсолютно. Здесь есть культура. Не просто так же это тайгазан, не просто так. Мы сами знаем, что такое тайгазан, мы знаем, что такое сам казан. И для чего он, в принципе, нужен был раньше, издревле. И как мы его смогли модифицировать, как мы его со временем смог это эволюционировать уже в тот вид, который мы сейчас видим. Хотя термин тайгазан все еще присутствует у нас в быте. А так, Айбек Айкенов здесь тем временем в центре этого круга, на этой точке сбрасывания, Джеки-Меджеке против Темира Молдокулова. Темир Молдокулов и Айбек Айкенов. Сейчас все-таки придется еще раз, наверное, возобновить эту дуэль, эту борьбу Темира Молдокулова и Айбека Айкенова. Ну, Джеки-Меджеке, конечно, в какой-то степени напоминает, можно сказать, наш вид спорта, как Эрениш. Там тоже есть только 2 спортсмена, но основная цель там сбросить своего оппонента с седла. Ну а здесь наоборот. Неважно, можно даже и сбросить, в принципе, но все в рамках правил должно быть. Главное выиграть эту дуэль. То есть главное это победить. Главное это быть сильнее оппонента своего. Все у нас, друзья, связано. Все связано между собой. И Эрениш, и Гулбуру тоже. Тем временем у нас здесь будет смена участников Джеки-Меджеке. Адлет Дюшенбеков из команды Четинди. Сейчас и против своего оппонента Миши Рарабоева. Миша Рарабоев на лошади по кличке Лимон. Ну, такая светлая краска у его лошади. Адлет Дюшенбеков на лошади по кличке Карабаир. Вот так меня зовут. Опять не достается до конца этого тайма. Это Джеки-Меджеке сейчас никто еще не может выиграть. Уже вторая пара. Напомню, что если за 2 минуты никто не может победить, то есть взять, захватить, схватить улак, то придется уже делать замену, менять спортсменов. Очень много правил в этом виде спорта все-таки. Замена. Происходит уже 3-я пара. Сейчас будет в центре сейчас. 3-й номер команды Сары. Это Темир Молдокулов. В очередной раз выходит против Айбека Айкенова. Айбек Айкенов, Темир Молдокулов. Эта пара снова здесь.
Айбека Айкенова лошадь по кличке Орлик. Кстати, Дамиры Молдокулова лошадь Амадор. Вот так зовут. Где есть у них также лошадь по кличке Капрал, Лазер, Датка десятка. Все-таки Тимир Молдокулов сумел схватить Улак и опять же выходит за пределы поля спортсмены, и тем самым сейчас придется в очередной раз делать Джеки-Меджике. Тут 2 минуты остается до конца, меньше, наверное, даже, в принципе, 2 минут. И за это время кто-то из спортсменов сумеет ли выиграть Джеки-Меджике и забросить Улак в Тайгазан, не ясно. Но попытки, наверное, будут. Хотя времени очень мало. Ну и начинается Джеки-Меджике. Нет, судья сейчас очень принципиально говорит о том, что должен спортсмен быть на той стороне, куда он указал. Лошадь очень сильная у игрока из команды Четинди. Времени все меньше и меньше остается. Здесь Миша Рабоев против Айбека Айкенова. Миша Рабоев против Айбека Айкенова. Да, очень принципиальная здесь борьба, конечно. Спортсмены понимают, что времени остается мало, но все же уступать в этой схватке, конечно, никто не собирается. О, отлично. Айбек Айкенов и его Орлик. У Орлик, кстати, меньше, чем Лимон. Это именно я про лошадей говорю, но кажется, что даже сильнее Лимон. Но это первое, конечно, такое впечатление. По-моему, все-таки массой давит сейчас Орлик. Все, и время стекает, друзья. А тайм второй завершен. Происходит замена, но я думаю, что, в принципе, все уже, время-то истекает. Здесь тем временем почему-то... Все, друзья. Время истекло тайма второго, и мы уходим на короткий перерыв и вернемся в третьем уже тайме смотреть матч между командами Четинди и Сары Өзен. Далеко от экрана, друзья, не отходите.
Мына урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, КТРК Спорт телеканалы барыңыздардын назарыңыздарды уландуу түрдө Акбулат майданына бурат. Жана ал жерде өтүп жаткан Көкбөрү боюнча Нооруз майрамына арналган республикалык мелдештин 8-1 финалдык баскычында кескелип жаткан Четинди Сары Өзөн командаларынын оюнуна ортоктош болмокчубуз. КТРК Спорт телеканалы түз эфирде бул беттеште назарыңыздарға коюп жаткан кези. Демек, эч кайда алыстабаңыздар. Эки жаат тең мыкты оюнду тартуулайт деген ишенимим бар. Артта калган эки мезгилде 8-1 эсебинде Сары Өзөн командасы ишенимдүү түрдө алдыда келүүдө. Эми 3-чү бөлүктө Четинди бир аз да болсо өздөрүнүн мыкты оюнун көрсөтөт деген ишенимибиз бар. Мурунку бөрлө учурда Четинди болуп чыгып жаткан команда кызыл кийимчендер. Ал эми Сары Өзөн өздөрүнүн атына заты жарашты деп айтсак да болчудай. Сары Өзөн сары, ачык сары түстөгү кийим менен чыккандыгын көрүүдөбүз. Азыр жерден улак теңип алууга мүмкүн болбой жаткан учуру улакты 3-чү бөлүктө жерден көтөрүү кыйынчылыкка туруп жаткандыгы буга чейинки беттештерде эле байкалган. Себеби абдан баткак болгондугуна байланыштуу ылай жармашып абдан оор болуп калды. Анын үстүнө кармаганга дагы абдан ыңгайсыздыкты жаратат. Тайып, колдон тайып кетет ылайы, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бирок бул жерде биз азыр сөзсүз түрдө кайсы бир тараптын жерден улак теңип алуусун көрөбүз. Бирок 1 мүнөт убакыт өттү жердеги улак жаткандан бери. Ал мезгилде жерден улак теңип алууга Четинди командасынан Санжар Идрисов мүмкүнчүлүк алды. Санжар Идрисов азыр өздөрүнүн жарым аянтында. Демек, ушул жерден ылдамдыкты кошсо болот. Санжар Идрисовдун ылдамдуу чабуулуна ортоктош болобуз. Бирок коргонууда азырынча Сары Өзөн командасы өздөрүнүн мыкты жагынан көрсөтүүдө. Жана Санжар Идрисовго өзү каалагандай чабуулду жаратууга мүмкүнчүлүк калтырышкан жок. Андан ары улакты кайрадан өкүлдөр талашып жаткандыгын көрүүдөбүз. Балким ушул жерде сүрмө топ азыр талаа чийинин таштап кетиши мүмкүн. Талаа чийининен сыртка чыгып кетти. Улак мындай абалда эрежеге ылайык майдандын ортоңку бөлүгүндө жайгашкан. Тегерек чийиндин ичинде улак үчүн эрөөл болот. Четинди командасынан 2-чи номердеги Айбек Айкенов чыккан болсо, ал эми Сары Өзөндөн азыр ортодо Миша Рабоев беттешти алып барууда. Миша Рабоев өзүнүн Лимон аттуу аргымагы менен буга чейин алда канча сапаттуу оюнду көрсөтүп жаткан болчу. Бул беттеште дагы биз Миша Рабоевтан жеңишти көбүрөөк күтүүдөбүз. Анткени менен Айбек Айкеновдун Орлик аттуу аргымагы дагы ошол ортого жекеме жеке чыгууда мыкты экендигин байкоодобуз. Көлөмү жагынан Лимон чоңдук кылат бир аз. Бирок чыдамдуулугу жагынан Айбек Айкеновдун Орлик аттуу аты дагы мыкты экендигин көрдүк. Азыр улак тегерек чийиндин сыртына чыгып кеткен. Демек, эркин абалда жаткан учуру бул жерде кайсы гана өкүл болбосун, кайсы команданын оюнчусу болбосун улакты жерден эңип алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Тек гана ал нерсени иш жүзүндө жасашы керек. Чоң топ бул жерде эки командага тең мүмкүнчүлүк бербей жаткан учуру улакты жерден эңип алууга. Бирок азыр Самат Кушчугулов жакындап келген. Самат Кушчугулов дагы өз ишин мыкты аткара алган жок. Бөрлү командасы өз учурунда президенттин кубогун бир нече жолу утуп алган. Андан башка деле бир нече ийгиликтерди багынткан команда. Албетте бүгүн ал легендарлуу командадан аттар дагы, оюнчулар дагы жок. Бирок ал команданын
өзүнүн бар экендигине сүйүнсөк болот. Аты өзгөрүлүп кетти четинди деп быйыл. Мына башкача ат менен чыкса дагы Бөрлүнүн сүрүү болот деп күткөнбүз. Бирок эмнегедир эки бөлүктүн жыйынтыгында Бөрлүдөн биз күткөн оюнду көрө алган жокпуз тилекке каршы. Жерден улак теңип алуу дагы кыйын абалга турууда, кыйынчылыкка турууда. Тараптар мүмкүн болушунча улакты эңүүгө аракетин жасашууда, бирок ошол эле мезгилде бири-бирине чоң тоскоолдукту жаратып жаткандыгын дагы унутпашыбыз керек. Ал эми урматтуу мекендештер, 8-1 финалдык баскычтагы эң акыркы беттеш Арашан жана Илбирс командаларынын ортосунда болот. Буюрса, ал эрөөл мындан кийин орун алаарын эсиңиздерге салып өтөлү. Демек, алда канча кызыктуу беттешке ортоктош болобуз Арашан менен Илбирстин ортосундагы. Жана эки жаат тең өздөрүнүн мыкты жагынан көрсөтөт деген оюм бар. Азыр улак кайрадан ортодогу тегерек чийиндин ортосуна ташталат. Арашан менен Илбирс командалары дайындалып турганда, Арашан чүйдүндагы эки командасы Арашан. Бишкек шаары жана Илбирс. Мынакей азыр жекеме-жеке чыгуу башталды Сары Өзөндөн. Бакыт Жолдошбек уулу команданын лидери катары оюн алып барууда. Бүгүн бир нече кооптуу чабуулдарды жаратты. Ал эми ага каршы Адилет Дүйшөнбеков беттеш өткөрүп жаткандыгын көрүүдөбүз. Бул жекеме-жеке чыгууда Карабайыр аттуу аты менен. Демек, Карабайыр менен Датканын эрөөлү. Азыр Датка өз ээсине жакшы мүмкүнчүлүк жаратып жаткандай көрүнөт, каршылашын артка түртүп. Бирок ошол эле мезгилде бир аз аттын бошогон убактысын күтүп, дароо Карабайыр дагы ушундай чап салып улакты эңип алууга өз ээсине мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракет кылууда. Бирок бул жерде кайрадан Бакыт Жолдошбек уулу улакты эңди жана такымга басты. Сол такым алсызыраак болот, ошондуктан өзүнүн эктешине өткөрүп берген. Эми бул жерде оң такымга баскан Сары Өзөн командасынын оюнчусу Рамзат Бөкөнбаев талаанын ичинде улакты таштаган жок. Сыртка алып чыгып кеткендигин көрдүк. Мындай жагымдуулар мүктөлдөштүрүштүр. Андай кийип кетиш керек, алыпка кайтып кирип чыгарыш керек. Бул жакта бүтүн Бөрлү командабыздын ордунун четинде деген команда. Бул Самат баштаган Айкенов, Айбек ойногон албатта. Азыр эми улак ортого ташталаарын биз күтүп калабыз. 70 деген ат менен ортодо турчу Бөрлүдө. Мынакей кезектеги жекеме-жеке чыгуу. Четинди командасынан азыр ортодо Айбек Байкенов, Айкенов. Ал эми Сары Өзөндөн уланды түрдө Бакыт Жолдошбек уулу чыккандыгын көрүүдөбүз. Датка аттуу аты менен эми Датка жана Орликтин ортосундагы эрөөл. Орлик артын салып азыр Датканы ортого жакындатпай жаткан учуру. Бирок баары бул жерде Датка өзүнүн ишин аткарууга бардык аракетин көрүүдө жана атаандашын түртүп ортодон алыстаткандыгын дагы байкоодобуз. Чындыгы эки деңгээли бирдей аттын эрөөлү. Бирок оюнчулардын чеберчилиги балким бир аз Бакыт Жолдошбек уулуна тартып кетиши мүмкүн. Себеби буга чейинки бир нече эрөөлдө дал ушул Бакыт Жолдошбек уулу жекеме-жеке чыгуудан болобу же болбосо эркин улакты жерден эңип алууда болобу атаандаштарына мыкты болгон эле.
Üçüncü bölüктün 10 minөттөй убактысы артта калды. Азырынча эсеп сандары буга чейинкидей эле өзгөрүүсүз калууда. Жок, абайлаш керек. Мындай абалда албетте атайын кылбадым деген таризде Бакыт Жолдошбек уулу атаандашын кайрадан атка менүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Эми бул жерде кайрадан жекеме жеке эрөөлү уланат. Эки спортчу 1 мүнөт, толугу менен 1 мүнөт ортодогу тегерекчинин ичинде болду, бирок бир дагы мүмкүнчүлүккө ээ боло алган жок азыр улакты эңип андан ары жакшы бир чабуулду жаратууга. Натыйжада кийинки өкүлдөр ортого чыккандыгын көрдүк. Азыр байкап айта турган болсок, Сары Өзөн командасынын катарынан Миша Рабоев чыккан. Ал эми алардын каршылаштарынан же болбосо четиндик командасынан Адлет Дүйшөнбеков өзүнүн Карабайыр аттуу аты менен чыккандыгын көрүүдөбүз. Ну, в этом жекеме-жеке, конечно, сейчас победитель пока не ясно, но борьба идет не на шутку. Атлет Дүйшөнбеков против оппонента Миши Рабоева. Миша Рабоев, опять же, против своего соперника. Ну, то есть они уже встречались в жекеме-жеке, в этом именно матче, собственно. Ну, Миша Рабоев сейчас очень хорошо сейчас силу показывает своей лошади. На Лимоне он. Лимон, это его именно лошадь. Очень такая крупногабаритная. Ну, видите, в каждой команде есть разного плана лошади. Есть юркие, маленькие. Ну, то есть каждый подбирает себе, наверное, удобную лошадь. Какая душе, наверное, ближе. Ну, в принципе, таких прям преимуществ у большой лошади над маленькой нет, абсолютно. В очередной раз здесь у нас Эльдияр Тургунбеков. Эльдияр Тургунбеков сейчас взял этот самый улав. Таком. Но таки здесь отобрать именно в этом положении улав крайне тяжело. Когда улав находится в такыме, но все же удается. Удается это сделать, но он успевает передать и будет сейчас жекеме-жеке, потому что улав уходит за пределы поля. 200-метрового поля. Помогают друг другу соперники, чтобы отнести улав в эту зачетную зону, в точку сбрасывания. И очередной жекеме-жеке. Бакыт Жолдошбек уулу. Опять же против Айбека Айкенова. Бакыт Жолдошбек уулу сейчас все-таки фиксирует таким улак. Но все же не получается полностью ему освободиться. Вот сейчас получилось это сделать. Передает он улак своему партнеру по команде. Передал очень уверенно Азату Айдаргазиеву. Азат Айдаргазиев. Вот он на ваших телеэкранах. Лошадь по кличке Лазер. Он передал Рамзату Бакамбаеву. Азат Бакамбаев на лошади Капрал. Ожидает сейчас Бакамбаев.
и ищет эти прогрехи, ищет свободные зоны, куда бы ему отправиться. И вот разгоняется. Спринтерский есть здесь забег. Сразу же, конечно, забросить ему никто не даст, поэтому ему приходится вот таким образом действовать. Этих людей не так мало. Но вот именно в финальных матчах, как обычно, огромное количество зрителей приходят на ипподром Аккула, который находится в городе Бишкек. Напомню, что финал пройдет 21 марта, друзья. И мы всех призываем, ну, во-первых, конечно же, воочию наблюдать. Это всегда круто, когда смотришь данный вид спорта именно лично, сам, воочию. Но канал КТРК Спорт предлагает вам уникальную возможность смотреть матчи в прямом эфире, друзья. В прямом эфире на КТРК Спорт вы можете наблюдать все игры этого турнира. С самого первого матча мы начали показывать. И я думаю, что это огромный успех для вообще всего кыргызского телевидения. Показывать наш турнир, истинно кыргызский турнир на первом спортивном телеканале. Так, ну здесь я, кстати, сам потерял, где находится сам Улак, а вот он то, что слева. Адет Дүйшенбеков против Бахыта Жолдошбекова. Бахыта Жолдошбек уулу пока не справляются. 1 минута дается, конечно, спортсменам, чтобы смогли они взять Улак и вытащить за пределы круга. За 1 минуту, если никто не справляется, то идет смена. Время истекает. Следующие соперники уже здесь, в центре. Нет, пока что сейчас выясняют, кто там будет. Тилек Урматбеков, по-моему, должен быть. Да, так и есть. Тилек Урматбеков с командой Сарузен. Здесь происходит смена звеньев. 3 звена есть у каждой команды. Но это не как в хоккее. То есть, там не сразу все уходят, все приходят. По одному игроку часто бывают замены. Тилек Урманбетов. Его оппонент Санжар Идрисов. Санжар Идрисов и Тилек Урманбетов здесь именно в джеке-меджеке. Но опять победителя этой схватки еще не выявили мы с вами вместе. Полторы минуты до конца данного матча, но 1-8 это уже, в принципе, приговор. Это приговор, откровенно говоря. И все-таки смогли за пределы этого круга вытащить Улак. Последняя минута. Смогут ли забить последний Улак здесь? Забросить, точнее, Тилек Урматбеков.
Телек Урманбеков, ну нужно забрасывать, нужно! Не дают. 37 лет. Здесь Телек Урманбеков долгое время даже не занимался выбору, но все-таки является довольно известным нашим спортсменом. Время истекает, друзья. Все, победа команды Сарузя. Мы их, собственно, с этой победой и поздравляем. Поздравляем всех кыргызстанцев с наступающим праздником Наурус. Напомним, вы смотрели канал КТРК Спорт. Я, кстати, сейчас с вами уже на сегодняшний день прощаюсь. Я думаю, что через день уже с вами увидимся на КТРК Спорт. Пока что я оставляю право слова моим коллегам Нурсултану Турсбекову и Зиярат Асанбаев, а я был Бексултан Усиналиев. Пока-пока, друзья, занимайтесь спортом. Rahmat.